Президент Алым Чубагажы атындагы мечитке барды. Президент Садыр Жапаров бүгүн 18 декабрда Жалал-Абад облусуна жумушчу сапары менен барды. Анда ал Сузак районунун Барпы жергесинде курулган Алым Чубагажы мечитине зыярат кылды. Алым Чубагажы Жалилов атындагы мечит ушул жылдын июль айында ачылган. Булак Марал ФМ. Садыр Жапаров жыл ичиндеги таза кирешеси 160 миллион сом болгон Кыргыз Петролиум компания ишканасына барды. Жумушчу сапары менен Жалал-Абадта жүргөн президент Садыр Жапаров Кыргыз Петролиум компания ишканасына барды. Анда өнөр жай ишканасынын ишмердүүлүгү тууралуу маалымат берилгенин президенттин администрациясынан маалымдашты. Садыр Жапаров быйылкы жылы ишкананын ишмердүүлүгүнүн оң динамикасын белгилеп, уурулук кылбай таза иштөөгө болоорун белгиледи. Мен буга чейин бул жака келип кеткем, ишкананы жакшы сактап калыпсыздар. Бул багытта иш алып барган облустагы жалгыз ишкана. Өндүрүлгөн продукция өлкөнүн керектөөсүнүн 6-7% гана камсыздайт. Бул жетишсиз. Завод жылына 500 миң тонна мунай иштетүүгө жөндөмдүү. Аны ушул көрсөткүчкө жеткирүү зарыл деп белгиледи президент. Садыр Жапаров мунай иштетүүчү ишканаларды модернизациялоо жана чыгарылган өнүмдүн сапатын жогорулатуу маселесине өзгөчө көңүл бурду. Буга байланыштуу Садыр Жапаров тиешелүү мамлекеттик органдарга ишкананы иштетүү жана модернизациялоо боюнча маселелерди өз убагында чечүүнү тапшырды. Андан соң президент Садыр Жапаров өндүрүш тилкесин карап, өндүрүштүк бөлүмдүн иш процесси менен таанышып, ошондой эле ишкананын кызматкерлери менен баарлашып жана алардын иштөө шарттарына кызыкты. Кызматкерлер менен болгон баарлашууда мамлекет башчысы ишкананы модернизациялоонун маанилүүлүгүн белгилеп, бул үчүн мамлекет керектүү каражатты табаарын билдирди. Өз кезегинде кызматкерлер мамлекет тарабынан көңүл бурулуп колдоо көрсөткөндүгү үчүн өлкө башчысына ыраазычылык билдиришти. Айтымдарында жаңы жетекчилик алардын иштөө шарттарын жакшыртууда, анын ичинде ишкананын жумушчуларынын эмгек акысы көтөрүлгөн. Кыргыз Петролиум компания заводу 2020 жылы 47 миллион сомго зыян тарткан болсо, быйыл ишкананын таза кирешеси 160 миллион сомду түздү. Ийгиликтүү көрсөткүчтөргө Кыргыз Петролиум компания ишканасы 100% ээлик кылган Кыргыз нефтегаз компаниясы дагы жетишкен. Алсак компаниянын үстүбүздөгү жылдагы таза кирешеси 2020 жылга салыштырмалуу 558 миллион сомдон 2,5 миллиард сомго, мунай өндүрүү 147 миң тоннадан 173 миң тоннага. 2021 жылы салыктык чегерүү былтыркы жылдын ушул эле мезгилинде 884 миллион сомго өсүп 1,4 миллиард сомду түздү. 2020 жылы кайра иштетүү көлөмү 132 миң тоннаны, быйыл 165 миң тоннаны түздү. Мамлекет башчы өлкөнүн бакубатчылыгы үчүн иштеп, мамлекеттик ишканалар ушундай жол менен жанданып жатканын баса белгиледи. Мисалы, Манас эл аралык аэропорту 3 миллиард сом таза киреше тапса, Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасында кирешеси жок азыр анын таза кирешеси 1 миллиард 600 миллион сомду түздү. Булак Суперкейжи. УКМКнын чек ара кызматын куралдануусуна байрактар учкучсуз учуучу аппараттары келип түштү. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 18 декабрда Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын куралдануусуна берилген байрактары учкучсуз учуучу аппараттарды көрүп чыкты. Мамлекет башчыга бул аппараттарды башкаруу системасы тууралуу айтып, алардын ишин көрсөтүштү. Аталган аппараттар толугу менен республикалык бюджеттин каражаттарына сатылып алынды жана өлкөнүн коргонуу коопсуздугун камсыз кылуу, анын ичинде мамлекеттик чек араларды кайтаруу үчүн колдонулат. Булак Президент Кейжи.